Телекөрүүчүлөр менен команда теңдешти. Тагыраак телекөрүүчүлөр теңдешти. 3-чү раундга старт беребиз. 3-чү раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн финал. Кудай буйрса, кийинки жекшемби күнү биз жаңы команданы кабыл алабыз бул жерде. Ал команда Жалал-Абад шаарында өткөн Билерман Ордо интеллектуалдуу оюнунун 1-орунду алган команда. Биз аны бул жака чакырганбыз. Алар премьер лига үчүн ат салышат. Сабира Арынова, Балык шаарынын тургуну, сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, мониторго көңүл буруңуздар. Илгиз мырза, эмнени көрүп турасыз? Идиш деп коебуз. Чөйчөк. Ооба, чөйчөк. Чөйчөк, Бул кичинекей чөйчөк сымал идишти 1930-жылдары бир максатта мырзалар колдонушкан. 1930-жылдары. Караңыз, чөйчөктүн түзүлүшүн караңыздар. Муну эмнеге колдонушу мүмкүн, мырзалар? Кетти. Не болушу мүмкүн? Бир дарыларды өлчөшү мүмкүн, дарыларды өлчөшү мүмкүн. Сакал алганда шотка жана болушу мүмкүн дагы. Эмне үчүн мырзалар? Мырзалар болсо сакалында эмне кылышы? Четинде ременге кадап койчу. Бир эле жагында. Ременге бар экен. Ременге. Телефон салабыз. Эмне кылып атканда? Жок, телефон 1930-жылдар Coca-Cola ошол малдарда. Дагы нелер болчу? Суу ичкенде кичинекей болсо. Бир дарыны жана башка идиш колдонсо. Адрашма бир нерсе түртөткөн эмне болгон? Неге сакал дагы эмне? Бут кийим тазалап жанагы ушу. Жаныкей чөйчөк болсо. Дагы эмне болчу? Эркекчиге тиешелүү эмне ошол? Эркек. Бир дарын жанагылабы өлчөбү же кандай? Сакал же кандай? 30-жылдарга барайлы, 30-жылдарга. Дагы эмне болушу? 30-жылдары. Мурутун жанагы тарап калып жүрөт. Тарап суулап башын сылаганы бар. эркектер. Сакал көбүрөөк. Же баягы эмес, пепельница типа. Саламбек мырза, убакыт аяктады. Ким жооп берет? Илгизбек Шамырза жооп берет. Илгизбек. Бир аз күлкүлүү вариант болуп атат, бирок ошону айтат окшойбуз. Бул жерде бир канча варианттар болду, бирок кандайдыр бир деңгээлде бул баягы пепельница деп коебуз, тамекини пүчөгүн баягы күлүн түшүрүүчү, ошондой окшойт. Бул сиздин акыркы жообуңуз. Ооба. Тамекинин күлүн түшүрүүчү идиш. Макул элек жооп кабыл алат. Мырзалар муну кайсы жерине тагышы мүмкүн анда? Эгер бир четиндегине ала турган болсок, ременине тагат окшойт, урматтуу алып баруучу. Элестетиңиз, чылым чегип атат. Күлүн ремен костюм кийген, мисалы үчүн. Сиз бунун өлчөмүн канчалык элестетесиз азыр бул чөйчөктүн өлчөмүн? Чоңдугун канча элестетесиз? Болжол. Илгиз мырза. Болжол бир пияладай барбы? Макул. Мен жоопту кабыл алгам. Мен азыр туура жоопту айтам. Ордодон пикир сурабай турайын азырынча. Бул чөйчөктүн өлчөмүн пияладай деди Илгиз мырза. Мен айтар элем пияладан дагы кичинекей. Бул чылым күлүн түшүрүүчү атайын аксессуар катары колдонгон мырзалар. Караңыздар, бул айталык. Рахмат, биз дагы бир жолу ушул баш байге батир утушуңуз менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Instagram онлайн суроо. Instagram онлайн суроого кезек келиптир. Биз Instagram'dan суроо тандайбыз. Кимдин суроосу чыгат? Instagram'dan Айзирек Талантбек кызы Аксы районунан сиздерге каршы суроо берет. Суроого көңүл буруңуздар. Урматтуу билермандар. Чет мамлекеттерде, айрыкча Америкада бул аябай мына көп десек болот. Суроонун фото бөлүгүндө коюп коелу. Чет мамлекеттерде, Европа, Америкада кайсы бир
кеңири таралган нерсени ушундай жол менен маскировка кылышат. Турус мырза, маскировкалайт. Албетте маскировканын бул ыкмасы адамдын оюна келбеген нерсе. Мындай карагандачы, бул нерсени көрүп туруп эмне үчүн деген суроо ар бирибизге келет да. Ошол өлкөдөгү жарандар кооз пейзажды мындай жөнөкөй маскировка менен бузууга болбойт деп дагы айтып жүрүшөт. Сөз болуп жаткан нерсе кичинекей аймак болобу, кыштак болобу, же мамлекет болобу, бүгүнкү күндө талап бар ушул нерсегечи. Бирок сиздер көрүп турган бул маскировкаланган көрүнүш. Урматтуу билермандар, бул сүрөттө негизи эмне бар? Кеттим. Радардын теле антенналар болот го, телебашня, нелер болушу мүмкүн. Эмне үчүн маскировка? Мен ойлоп жатам, балким ошо маскировка кылган баягы чагылган түшүп кетүү, коопсуздуктары болушу мүмкүн. Картуз болот. Суунун чыгаруу эмес. Экономдоо максаты. Ийнесин эске алайлы да, ийнесин. Тагын ийнесин. Ошо наоборот ошол бир нерсе антенна же баягы жөн эле байланыш эмес, бул байланыштын Ошол антенна болушу мүмкүн. Себеби желелерге жана канаттуулар келип конгош үчүн эмеспи? болушу мүмкүн. бир спутник менен байланышуучу баягыларды Болушу мүмкүн. суу эмеспи? Же светофордун эле жөнөкөй сууну экономдоо максаты эмеспи? светофор болушу мүмкүн. Камералар эмес. Тагын Кичинекей кыштак болсо да муктаждык бар. Электр тогунан мындай бир технологияда байланыш антеннасы. Сагын мырза, убакыт аяктады. Ким жооп берет? Сагынбек мырза. Ала албайбыз. Үнөм ала албайсыңар. Үнөм ала албайсыңар. Азырынча жардам ала албайсыздар эч кандай. дурус көрөлү же Илгизге берели. Мейли. Урматтуу алып баруучу Илгизбек Шамырзаев жооп берет. Илгиз мырза, бул сүрөттө эмне маскировкаланып турат? Жооп бериңиз. Урматтуу алып баруучу, бул жерде карасак ошол кактустун бир көрүнүшүндө маскировкаланган иш аракетти көрүп атабыз. Демек биз ойлоп жатабыз, балким ушул уюлдук байланыш антенналарын ушинтип маскировка кылышат, себеби ал жерде түрдүү канаттуулардын конуусу, ага зыян келтирүүсү, ошол учурда чагылгандын бир зыян жеткирүүлөрүнөн коргоп турат деген ойдобуз. Жооп кабыл алынат. Сиздерге азыр сүрөттүн толугураак вариантын сунуштаймын. Чындыгында бул маскировка өзү айталы кактус сымал, бирок бул толугу менен технологияга байланыштуу нерсе. Көрүп турасыздар, бул жерде антенналар турат. Демек бул маскировкаланган интернет толкундары. Жооп тура. 2-0 эсеп. Кактус толкунундагы жөнү бар. Анткени билесиздер, кантип зыяндуулугунан коргойт деп айтылат. Ошон үчүн дагы бул жерде бир кандайдыр байланыш бардай. Кыйын. Баткенде кен деген айылынан экен. Урматтуу билермандар, фото суроо жөнөтүптүр. Мониторго көңүл буруңуздар. Эмнени көрүп турасыз? Дурус мырза. Атайын таякча, бул чыгыш элдери айрыкча жапондор менен кытайлар колдонгон таякчалар го дейм. Палочка деп коет, анан кашык, анан бир чыныдагы Кытай акчалары, теңгелер менен акчалар. Тагыра Корей акча бирдиги десек болот. Корей. Урматтуу билермандар, бул сүрөт Корей элине тиешелүү. Корей элинин айталык бир көз карашына же салттык бир түшүнүгүнө, айталык ушундай бир улуттук түшүнүгүнө байланыштуу сүрөт. Мунун кайсы бир деңгээлде философиялык да мааниси бар экен бул сүрөттүн. Эми сиздерге суроо, караңыздар, эмне үчүн бул акчаларды чынынын ичине салып койгон? Бул кандай түшүнүктү билдирет бул көрүнүш? Минута кетти.
ак эмгек дагы болсо чымак дегендей да. ошол иштесең ошонун айланасына Акбет келип чыгат. болот дегендей да. Анан бул жерде баягы палочка менен кашык турбайбы баягы. Ошол Бизде не деп коет? Кашыктап жыйнаганды чөмүчтөп чачпа деген да бир. менин кадырым Иштейсиңге барышы мүмкүн да. дагын кайсы вариант Иштесең иштейсиң ооба. Кореядан келип чыгып, кореялыктар технология, роботтор, Эмгекчил болуу деген эле кореячилдик. Үнүн салттуу түшүнүгүнө деп атат. Салттуу түшүнүгүнө же үйлөнгөн жаштар Жеген тамагыңа ак жеби, иштеп туруп ак жеби. үнөмдө же Адал үнөмдө иштеп, ысырап кылба дегендей да. ысырап кылбоо. Тапкан жаш акчаң үй бүлөлөргө салттуу түшүнүк деп атат да. тапкан акчаң Ооба. тагын Саттуу түшүнүк болуп атат. кайсы варианттар жакыныраак? Бир окуя болгон мезгилде берилиш мүмкүн да. Ушинтип жөнөкөй мезгилде эле мынтип Балким ошол акчадагы же тендердагы бир даталар, аттар, жаш үй бүлөлөргө койбойбу кандай? Жаш үй бүлөлөргө бере турганбы? Белекче дейсизби? Жаш үй бүлөлөр ушундай алып кеткиле акча. Адал иште, өзүң тамагың адал. Сагынбек мырза. Урматтуу алып баруучу, бул суроого дагы Илгизбек Шамырзаев аракет кылып жооп берген аракет кылсын. Илгизбек. Урматтуу алып баруучу, негизи биз кыргыздарда баягы кашыктап жыйнаганды чөмүчтөп чачпа деген сөз бар да. Анан бул жерге, бул сүрөткө карай турган болсок, албетте акча, тыйын бул идиштин ичинде тургандыгын көрүүгө болот. Андыктан өзүңдүн тамагыңды адал иште, ак мээнетиң менен таап же деген бир түшүнүк окшойт. Корея эли биз билгенден булар бир топ жашка чыкканга чейин баягы ак эмгек менен баягы мээнетке арнайт да жашоонун көбүн. Жооп кабыл алынат. Адал аракет менен тамак же адал мээнет менен жаша дегенде түшүнүк болушу мүмкүн деди Илгиз мырза. Түшүнүктүү. Илгиз мырза кечеги сынакта канча номер боюнча сынак болду сиздерде? Кечеки сынакта 4 баскыч менен сынак өткөрүлдү. Биринчи, экинчи, үчүнчү жана 4-чү Эң баскыч. оор сиз үчүн кайсы этап болду? Негизи ар бир баскыч оор, бирок алардын ичинен таразылай келе турган болсок, эң акыркы финалдык баскыч татаал болду. Себеби ал жерде баягы коомчулук, жалпы адамдар карап турат, ошолордун алдында бир ишмердүүлүктү, талантты көрсөтүү, өзүнчө бир чеберчилик. Андыктан Сиз 4 баскыч боюнча эң алдыңкы упайларды алып келдиңиз да? Же кайсы бир баскычта артта калган учур болдубу? Негизи ошол биринчи баскычта упайды жакшы алгандыгым үчүн акыркы баскычка чейин ошону сактап туруп, ал эми кээ бир баскычтарда 2 упай, 3 упай жоготкон учурларым болуп жатты, бирок негизги упай менен алдыда болчумун кыйла. Аракет кылсаң берекет дегенде. Эми бул суроого келе турган болсо, урматтуу билермандар. Акчанын ордуна тамак болсо, дурус мырза. Тамак жейсиз, тамакты жейсиз, тамак жейсиз. Кээде тамакты калтырып коет адамчы. Толук ичпейт. Дурус мырза. Калтырып коёсуз да тамакты. Кореялыктар ушул учурда салыштырып атат да, эгерде сиз ушул чынын ичинде акча болсо, сиз акчаны калтырып коер белеңиз деп атат. Сиз акчаны алып кетер элеңиз дейт. Анткени сиз тамакка толук акчаңызды төлөйсүз, толук төлөп, анан тамак ичип атасыз дейт. Толук төлөгөндөн кийин акырына чейин ичиңиз деген маани, урматтуу билермандар. Акчаны калтырбагандай эле тамакты да калтырбагыла деп атат. Ысырап кылбагыла деген бир философиялык маани бар экен деген ойду айтты дурус мырза азыр. Баяман Топчубаев, Кара Суу району Кыргыз Чек айылынын тургуну. Суроого көңүл бурабыз, урматтуу билермандар. Дүйнөдө эң бай футболисттердин арасында Данияр мырза кимдер бар? Месси, Неймар, ушуларды алсак болот. Сизге кимдин ойногон жагат? Криштиано Роналдо. Роналдо. Суроо бул сапар Месси жөнүндө. Урматтуу билермандар, сүрөткө көңүл буруңуздар. Мессилер бир топ сүрөтү. Баары эле Месси. Жылдар турат бирок, жылдар. Баяман мырза сиздерге мындай суроону берип жатат. Дүйнөдөгү эң күчтүү футболчулардын бири, 6 жолку алтын топтун ээси Лионель Месси. Бул сүрөттө кандай бир өзгөчөлүктү байкап турасыз? Мен суроого чейин бир сурап алайын. Сагын мырза. Сакал болушу мүмкүн окшойт. Бул жер сакал жөнүндө. Өзгөчөлүк сакалда, Ооба. 2016 жылга чейин карап көрүңүздөр, жылдарды карап көрүңүздөр. 2005-тен
бул жагын алай турган болсок, 2005-тен 2016-жылга чейин Мессинин мындай бир сакалы жок. Кадимкиде бир сакал өстүрбөгөндөй түр. Караңыздар, э? Албетте буга бир себеп болгон. Лионель Месси эмне үчүн 2016-жылдан кийин сакал коюп баштады, ага чейин сакал койбоду? Буга бир олуттуу себептер бар. Кетти минута. өзүнүн Жок, бул эмне болушу мүмкүн эмес. Сакалды эмне үчүн коюп атат? Оюнчулар эмне? Биздин пайгамбарыбыз сакалдынчы. ислам дининде Ислам динин кабыл алып, ислам динине кызыгып калды же ошол өзүн балким мындай чуркаганда тери агып туруп бир сакалдар же болбосо убакты физиономиялык немеси ошол ислам дининде билбейм, ислам дининде Ошо шешеси жок. алтын топтош 2016-дан баштап ала баштады. өзү болбосо Жашына байланыштуу. Эмне үчүн бул 2016-жыл сатылбай баштады? Бул балким ошол жылдан баштап бир журнал же бир салондор менен иштешкен эмес. Баягы жүргөндө реклама кылып. Пепсинин немеси. Жилет билет, ошону реклама кылыш мүмкүн. ошол реклама Жилет. Пепси же баягы устараны. бир ошо чыккан Же журнал мужской. бир ушта дагы башкача Вакалар. Же бир оюнда бир мусулман адам буга бир жардам берген же орозо кармаган. убак кетирбей Булар эми белгилүүлөр жарнама менен эле байланыштуу. Уақыт бүтті. Сағынбек Мырза. Жоготкон эмес. Ким жооп берет? Эмне үчүн Роналду койбойт? Сағынбек. урматтуу алып баруучу Байаман Топчубаев өзгөчө телекөрүүчү, ошондуктан Илгизбек Шамырзаев жооп берген аракет кылып көрсүн. Өзгөчө жоопту берем деп атабы Илгиз. Илгиз Мырза. Урматтуу алып баруучу, бул учурдан пайдаланып ушул Байаман Топчубаев аттуу телекөрүүчүгө ысык салам жолдойлу команданын атынан. Себеби буга чейинки бир канча оюндарда дагы бул мырзанын суроонун таба албай калганбыз. Андыктан мунусунда балким туура жооп берип жеңебиз деген үмүттөбүз. Бул жерде 2016-жылдан баштап карай турган болсок, ошол Такай сакал коюп жүрөт да. Лионель Месси сакал коюп, ошол эле учурда чач түрмөктөрүнө да карай турган болсок, өзгөчөлүктөр бар. Демек, мындан келип чыгып айта турган болсок, бул ошол 2016-жылдан бери кандайдыр бир буюмду иштеп чыгаруучу компания менен келишим түзүп, аны жарнамалап жүрөт деген ойдобуз. Мисалы үчүн эмнени жарнамалашы мүмкүн? Мисалы, футболчулар көбүнчө Пепсини жарнамалап келишет, бирок бул жерде команда менен токтолуп, бир устараны жарнамалаган деген ойдобуз. Кайсы брендтерди айта аласыз? Дүйнөдө белгилүү. Жилет. Жилет. Демек сиз Жилет сыяктуу Устараны. компания менен иштешкен реклама түрүндө мындай келишим түрүндө деп атасыз, э? Ооба. Бул сиздин акыркы жообуңуз. Ооба. Жооп кабыл алынат. Ордодон пикир сурагым келип турат. Урматтуу Ордо, кимде кандай ой бар? Жеке менин оюм устара болгондо анда сакалды иретке келтирүү жаты каралыш керек эле дейм да. Биздин оюбузча балким 2016-жылдан тартып ислам динин кабыл алышы мүмкүнбү деген ой болуп атат. Бирок сиз кайсы бир булактардан Мессинин ислам динин кабыл алганын уккан жайыңыз барбы же жокпу? Так маалымат жок. Уккан эмеспиз. Эгерде балким азыр сиз айткан эме атат, эгерде Месси ислам динин кабыл алганда анда мындай Дүң болмок. Тармактарда дүң болмок. Ошентсе сиз ушу пикирдесиз. Биринчи келген ой баарына маанилүү деген сөзгө таяндыктан келген ойда. Түшүнүктүү. Да кимде пикир бар? Арге Мырза. Так маалымат. Өзүм оюмду айтып көрөйүн. Бул башкы машыктыруучусу алмашкан учурда ошол прическасын алмаштырган болушу мүмкүн. Жөн гана вариант да бул. Саламатсыздарбы? Менин оюмча биатлон деген оюнда дагы Мартин Фуркат деген күчтүү оюнчу бар. Ошол качан желтый майканы алмайынча сакалымы кырбайм деп анан өстүрүп жүргөнүн билем да. Бул балким тескерисин кылганбы дейм. Футболду жакшы билбейт экенмин, балким гол качан мынча топ киргизгенде түшүнбөдүм, бирок ошол максатта болушу мүмкүн деп ойлоп атам. Залкар Мырза, сиз устара колдоносузбу? Залкар. Ооба. Жумасына канча жол? Ишке байланыштуу дайым эле колдонгонго туура келет. Күн сайын? Күн сайын эмес, күн алыс. Күн алыс. Темирлан Мырза, сизче сакал маселесинде кандайсыз? Биз эле Залкар Мырза сыяктуу 2 күндө бир алабыз. 2 күндө бир,
Эмне үчүн Месси өстүрүп жиберди экен, кызык. Туура жооп. Лионель Месси 2016-жылга чейин дүйнөгө белгилүү Gillette компаниясы менен келишими болгон. Келишимдин шарты боюнча футболчу сакал өстүрбөй жүрүүсү керек болгон. 2016-тан кийин келишим бүткөндөн кийин Месси сакал коюп баштаган. Жооп туура. Жооп туура. Gillette компаниясы менен түзүлгөн сызыкча Ордо деген баракчабыз бар. Көк логотип менен турган ошо биздин расмий баракчабыз Инстаграмда. Ботокөз Жакып кызы Талас шаарынан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. 1936-жылы Париждеги бир ателье Афинадагы дүкөнгө модалуу шляпалардын моделдерин почта аркылуу жиберет. А бирок ателье жолдо кээ бир модельдерди кызматкерлердин көчүрүп алуусуна шек санаган. Атаандаштык жаралып калуу коркунучуна ээ болуп жатат бул жерде. Ошондуктан алар модельдерди почта аркылуу жиберүүдө бир ыкманы пайдаланууга чечим кабыл алышкан. Бул ателье. Сиздер ошол ыкманы таап бериңиздер. Көчүрүп алуусун токтотуу үчүн кандай ыкма кабыл алышкан? Кетти минута. Баягы кылганда бир вариант бөлүп туруп жөнөткөн да, эки бөлүпчү. Баягы Адидасты деле бирөө жасай бергенде, Адидастын сол буту башка жак, оң буту башка жактан чыгып, анан бирге биригет да. Балким эки адам эки жактан жөнөткөн. Пазл сыяктуу. Дагы эмне болуш мүмкүн? Эми анда көчүрүп албаш керек болот да. Күзгүнүн жардамы менен. Жок, эгерде караңыздар, мен бүтүн жөнөтүп атам, конвертке салдым, жөнөттүм. Аны көчүрүп алышы мүмкүн. Бирөө конверт ачып туруп көчүрүп алышы мүмкүн. Копиялап же башка кылып. Ошону алдын алып атат. Ошону эле маскировка алып Балким башкача тарткан, башкача тартып аны берип күндө же сууга салганда же Тимурлан айткан ошол тескери тарабын түшүргөндө күзгүгө карашканда оң көрүнгөн ушундай. Анда деле жөнөкөй болот. Анда бөлүү ошол эле вариант ачып дейм. Бөлүп эле жөнөткөн. Пазл сыяктуу. Аны билет ким сууга салып көрүп алганычы. Эми мындай сууга же сүткө деген илгеркидей болушу мүмкүнбү? Эми пазл кылышы мүмкүн негизи. Ал баягы балким кураштырат дейинчи. Анан баягы көрүнбөсөн адам түшүнөт да кайсы жерде турганынчы. Бул ошол бөлүп эле же жыртып Ким жооп берет? Самбек мырза. Ошол вариант. Илгизбек Шамырзаев жооп берет, урматтуу алып баруучу. Кайрадан Илгизбек Шамырзаев. Бүгүнкү оюндун фаворитине айланасызбы? Эгерде туура жооп берсеңиз. Урматтуу алып баруучу, мына бул баш кийим деп эсептейли. Балким калпак деп эсептейли. Муну мен почта аркылуу жөнөтүшүм керек. Почта аркылуу жөнөткөндө жолдо кимдир бирөө ачып туруп, эгерде муну копия кыла турган болсо же көчүрмөсүн алса, демек бул уурдалды. Ал эми биз билгенден баягы Африкада дагы Adidas компаниясы кеңсесин ачканда бут кийимдер уурдала берген, кийин оң буту, сол буту эки башка мамлекеттен чыгат да. Кийин сатууга чыкканда бириктирилет. Демек, бул учурда балким пазл сыяктуу бөлүшү мүмкүн. Кайчы менен кыркаттагын балким 4 бөлүк кылып жөнөтөт. Кат тиешелүү жерге баргандан кийин балким 8, балким 10 бөлө берет. Кат тиешелүү жерге баргандан кийин бул чиймелерге карап туруп, балким аны кураштыргандан кийин макет келип чыгат кайра. Бул сиздин жообуңуз. Ооба. Жооп кабыл алынат. Эркайым, сиз шляпага кызыгасызбы негизи, Эркайым Сапарбекова? Илгиздин азыркы вариантына сиз кандай карайсыз? Бөлүп жөнөтүшү мүмкүнбү? Бөлүп жөнөтүшү деле мүмкүн, бирок мен Даниэлдин варианты дагы жакты мага. Даниэлби? Данияр. Даниярдын варианты баягы картинкада биринчи карасаң эч нерсе көрүнбөйт, анан сууга салганда фото чыгат го. Ошо да жакшы идея экен. Эгерде команданын жообу туура болсо, азыр команда Кудай буйрса 6-3 эсебинде финалдык оюнга ойноо укугуна ээ болот. Ательенин ээси шляпанын модельдерин бөлүктөргө бөлүп, башка конверттер аркылуу почтадан жиберген. Жооп туура. 6-3 эсебинде убакыт өтө тез өтүп кетет. Актив дизайн суроосу. Илгиз мырза. Угатамын. Маанайыңыз кандай? Маанай жакшы, урматтуу алып баруучу. Биринчи суроодогу туура жооп айтылбай калганын өкүнүп турасыз. Мен бир аз. Экинчи вариантта, бирок экинчи суроодо сизде менимче
Илинчек чыкпады, ооба же бар беле? жо жакындабадык. Суроону угабыз. Эл арасында, урматтуу билермандар, дубалдын да эмнеси бар деген сөз бар? Кулагы бар. Дубалдын да кулагы бар деген сөз бар. Бирок жашообузда бул сөздүн чындыгына да күбө болчу жагдайлар бар. Ушундай бир көрүнүш бар. Бир эмес, бир нече кулактарды дагы көрүп турабыз ушул көрүнүштө. Бир эмес, бир нече кулактарды көрүп турабыз. Урматтуу билермандар, бул жерде кандай дубал жөнүндө сөз кетип жатат? Кетти минутта. Урматтуу алып баруучу, мөөнөтүнөн мурда жооп берет, Илгиз Шамырзаев жооп берет. Илгиз. Урматтуу алып баруучу, белгилүү болгондой бул футбол оюнунда баягы топту дарбазага карай тепкенде бир оюнчулардан жандуу дубал тургузулат да, коргоо иретинде. Ошол дубалды назарда тутуп жатат. Бул жерде ошол жандуу дубалдын кулактары бар экендигин көрүүгө болот. Футболчулардын кулактары. Ооба. Жооп тура, эсеп 2-1. Супер Блиц. 3 суроо 20 секундадан жана команда бирөөнү калтырыш керек. Кимди жаңылайлы? Илгиз калтырайлы. Урматтуу алып баруучу, биринчи суроодо бир аз жооптор бар эле, бир өкүнүп атат. Эми азыр Супер Блицте жеңет деген ойдобуз. Команда ишенди Илгизге, ийгилик. Илгиз мырза, коркпоңуз, сиз жалгыз эмессиз, студияда Барчынай бар. Туура айтасыз. Барчынай кайсы жерде турат, Барчынай? Сол жагында. Студияда, сол тарапта. Бакыт Абдырасулов, Кара Суу районунан. Илгиз мырза. Угатам. Мен жана менин досум экөөбүздүн алдыбызда дейт. Куйрук, далы, бел, колтук, көк моюн, ооз, туз жана дагы 3 аталыштагы нерсе бар. Биз досум экөөбүз эмне кылып жатабыз дейт. 20 секунда кетти. Илгиз мырза, Бакыт Абдырасулов досу менен эмне кылып жатабыз дейт. Урматтуу алып баруучу, бул жерде эми көпчүлүгү бир этке байланыштуу бир түшүнүктөр болуп жатат. Мен ойлоп жатам, бул экөө балким бир эттерди бөлүштүрүп окшойт, бир жилик бөлүштүргөндөй эле элестетип атам менчи. Туз жиликке кандай тиешеси бар анда? Эгер жилик болсо, бул кыргыз улуттук оюндарынын бири тогуз коргоол оюну. Тогуз коргоолдогу үйлөрдүн аталыштары бул, Илгиз мырза. Кийинки үчөөбү бул ат өтпөс, текилдик жана эки тишти. Улуттук оюндарга маани берип жүрүңүздөр. Мен кабарым жок экен бул боюнча. Илгиз мырза, ушул ажыдарга сиз ынанып турат белеңиз? Мен негизи ажыдарды айтып өттүм вариантта, бирок мындай тамаша вариантында айтып койдум да менчи. Теги ажыдар жоокер деп Кунг-фу панданы эске алып койдум мен. Көптөгөн Кытай кинофильмдеринде дагы мына ушундай фестивалдардын бир фрагменттерин байкасак болот. Жазгүл Ахматкулова, Сүлүктүү шаарынын тургуну, сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Ушул сүрөткө телекөрүүчүн эмес, кайсы бир сүрөттүн назарга айтып атам. Берилүү менен карасаңыз, Талай мырза, артындагы асманды, бийик тоолорду, дарыялар менен адырларды, кыйшык жолдорду, таш көпүрө жана дарактарга көңүлүңүз бурулбайт. Себеби ал оюңузду ээлеп алат. Ал ким? Ал ким? Жооп даяр. Мөөнөтүнөн мурда жооп берет Илгиз Шамырзаев.
Илгиз мырза. Урматтуу алып баруучу, бул Лувр музейинде турат бүгүнкү күндө. Бул Мона Лизанын сүрөтү. Көпчүлүк адамдар ушул Мона Лизанын сүрөтүнө карайт, бирок анын артындагы жаратылыштын, табияттын көрүнүшүндө азыр сиз айтып өткөн өзгөчөлүктөр бар. Сиз муну Мона Лиза дейсизби? Ооба, жооп кабыл алынат. Жооп кабыл алынат. Тааныйсызбы Мона Лизаны? Мона Лизаны тааныйм, кашы жок. Баягы чогуу сүрөтүн тартканбыз. Мона Лизаны сизге көрсөтүп коеюн. Кантип сиздин оюңузду ээлеп алышы мүмкүн ушу Мона Лиза, Илгиз мырза? Кашы жок. Бул эми ошол мезгилдерде кашы жок айымдар сулуулуктун белгиси болгон да, урматтуу алып баруучу. Анан анын үстүнө муну тартуу үчүн канчалаган эмгек кеткен, канчада бүгүнкү күндөгү шедевр сүрөттөрдүн бири да. Бирок жооп турат. Бул Мона Лиза. Команда кайрадан телекөзөмдү теңдешти. Бир куушуп бараткандай бир оюн болуп атат. Сагын Мамановдун оюнуна чейинки оюну билесиздер. Мелис Мусулманов 6-4 эсебинде Тилекке каршы жеңилип кетти. Актив дизайндын суроосу. Актив дизайн бул суроого 1000 сом акча коюп берген. Аны команда утабы же жокпу, азыр биз көрөбүз. Сиздерге мындай суроо берилмекчи. Кулак салып туруңуздар. Пайгамбарыбыздын дооруна барабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам 10.000 кошууну менен Меккени өзүнө караткан. Мындай караганда 10.000 кошуу менен Мекке деген чоң каланы басып алыш бул акылга сыйбас иш болгон. Анткени Меккенин өзүнүн аскер кошуну андан бир нече ирет көп болчу. Бирок согуш стратегиясын өтө мыкты түшүнгөн пайгамбарыбыз түнү менен бир согуштук ыкманы колдонуп душмандарга психологиялык жактан бир таасир өткөрүү чарасын аткарат. Муну кошуунга дайындайт. Эртең менен эртеси күнү Мекке пайгамбарыбыздын кошуунуна жөн эле багынып берет. Урматтуу билермандар. 10 адам бир от алып жүрөт, бул бир адамга бир от берип койгон да. Ушундай. Пайгамбарыбыз кандай ыкма колдонгон? Ошол көтөрүп жүргөн да. Жооп берели. Бул мындай болгонда өзү 10 аскерге бир факел да. Ошондо ар бирине бирден таратып берген да бул. Ошондо факел эмес, жана ортого от жагып отурганда. Жок, бул түн ичинде келип жаткан да, түн ичинде келип жаткан. Адамдардын санын көрсөткөн. Ар бир адамга бирден от жактырган. От жактырган айланасында 10дон ашык адам болгон деп эсептешкен да. Өзү 10 адамга бир от да, 10 адамга бир от. Анан бул ар бир аскерге бирден от кылып койгон да. Ормон опуза дегендей да бизде. Ошондой эле ыкма. Ошондо бул санынын көпчүлүгү деп психологиялык жактан алып койгон да. Ушул эле же башка вариант жокпу? Мендеги ушул вариант да. Түн ичинде деп атат. Түн ичинде. Оттун жардамында. Аскердин санын көбөйтүрүп көрсөтүп, ошонун жардамында. Ормон опуза жооп бересиңби? Башка вариант барбы? Ушул эле вариант го дейм. Ушул эле вариант. Ушул эле тыкталабы? Же башка вариант? Ушул эле вариант го дейм. Ушул эле да. Жооп бересиңби же жооп бересиңби? Урматтуу алып баруучу, Илгиз Шамырзай жооп берет биринчи суроого жоопту. Илгиз мырза. Бул согуштук иш-аракеттер жүргөндө адатта мисалы Амир Темирдин аскерлери ар бир 10 адамга бирден чатыр алып жүргөн. Ошол учурда эгер түн ичинде болсо, анда ар бир 10 адамга бирден от жагуу, от жагуу же бир факел дейли, ушул отко байланыштыралы. Ал эми пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул ар бир адамга бирден отту карматкандагын ошондо канчалаган оттор ар бир от 10 адамга тетеп алып, булардын кошуну өтө эле көп көрүнгөн. Жооп ушундай. Эсеп 1-0 жооп тура. Эмирлан мырза, сизде 6-туюм кандай иштейт? Орточо, Кандай предмет болушу ыктымал? Катуу же жумшак? Катуу, жебей турган буюм болушу мүмкүн. Курсаңыз тоо экен азырча. Катуу жебей турган предметтерди суроого калабыз. Алгач мониторго көңүл бурабыз. Кандайдыр бир сызыкчалар. Урматтуу билермандар, сыр сандыкчанын ичиндеги предмет сиздер монитордо көрүп турган сүрөттөгү
нерсе менен байланыштуу да, мындай окумуштуулардын атайын адистерин айтуусу боюнча жылдар өткөн сайын мына ушинтип өзгөртөт. Караңыздар, өзгөрүү бар да, сызыкчалардачы кандайдыр бир өзгөрүүлөр бар, барып мындай бир ийилчек болуп кетип атканын көрсөк болот да. Анан дагы башка жактарды да өзгөртүш мүмкүн деп кошумчалап коюпту. Ушу сыр санаттын ичиндеги нерсе. Окумуштууларды изилдөөсү боюнча. Сыр санатта эмне бар? Кетти минута. Телефон. Мисалы адам ийилип жүрө берет, бара ошондой болуп, омуртка ийрейип калат да. Мисалы ушундай маалымат бар. Баягы кечке телефон иштетет, техника иштетет, телефон иштетет. Анан телефон менен монда ийилип калат. Омуртка кетет. Телефон дейсизби? Менимче ошо омуртканын кетиши улам омурткасы болуп атат ошондо. Телефон. Урматтуу алып баруучу, токтосок болобу? Болот. Илгиз Шамырзай жооп берет. Мен бул нерсени мисалы адам баласынын омурткасына салыштырып атам да. Эми сырдуу сандыкчанын ичинде мен ойлоп жатам, балким телефон бар. Биз бүгүнкү күндө кайсыл жерде болбойлу телефонду такай пайдаланып келебиз. Адам улам эңкейип улам телефонду пайдаланышынын натыйжасында бара омуртка пайдаланып, балким жылдар өткөндөн кийин эми биологиянын тили менен дагы бир өзгөчө терминдерди айтып коет. Балким омуртка ийилип калат да, адамдар ошондой деңгээлге келип калат. Сандыкча телефон бар. Жооп кабыл алынат. Эми көрөлү. Бул сапар Илгиздин варианты туурабы же туура эмеспи? Бул телефон, мобилдик телефон жооп туура. Урматтуу билермандар, фото суроо. Сиздер экранда француз сүрөтчүсү Даниэль Мерлиндин эмгегин көрүп турасыздар. Ал бул сүрөттө үйүндөгү мышыктарды жана бакаларды чагылдырган. Банканын ичинде бакалар турат да, банканын ичин караңыздар, бакалар турат. Мышыктарды үйдө багуу адаттагы эле көрүнүш. Бирок Даниэль Мерлин бакаларды дагы үйүндө баккан. Урматтуу билермандар, сиздерге суроо. Кандай максатта бакаларды баккан үйүндө? Ветеринар болушу мүмкүн. Урматтуу алып баруучу. Жанагы Азербайжан. Урматтуу алып баруучу, мөөнөтүнө мурда жооп бар. Сагын мырза. Илгиз Шамырзаев жооп берет. Бул суроо боюнча менде маалымат бар. Мисалы жаратылышта бака аба ырайын алдын ала билүүчү касиетке да. Мисалы сүрөтчүгө ал кандай жардам берет? Мисалы бака тепкичтер аркылуу, теги сүрөттөгү шатылар аркылуу банканын үстүнө чыкса, демек аба ырайы ачык болот дейли. Ачык же жабык болот. Ошол аба ырайына салыштырмалуу анан сүрөтчү сыртта баягы сүрөт тартуу же тартпоо ишин ошого карата болжолдойт. Демек бул жерде ал бакаларды аба ырайын байкоо максатында банкага салган деп ойлойсуз. Жооп туура. Тургун сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Адатта күйөрмандардын сүйүктүү командаларынын коргоочулары өз дарбазаларына гол киргизип алган учурда күйөрмандар ал оюнчуга мындай капа болушат. Коргоочулар өз дарбазасына гол киргизип алган, бул автогол, Темирлан. Автогол. Албетте күйөрмандар капа болот. А бирок 1969 жылдын ноябрь айында Бразилия командаларынын биринин күйөрмандары өз дарбазасын кооптуу топтон куткарып калган коргоочусуна ачуусу келип, ага карата нааразычылык пикирин билдиришет. Караңыздар. Бирок ал коргоочу кооптуу топту тосуп калып, аны дарбазанын чегинен алыстатып салган эле. Урматтуу билермандар, эмне үчүн күйөрмандар ал коргоочуга нааразычылык билдиришти? Сөз 69 жылы болуп атат окуя. Караңыздар. Сөз эмне жөнүндө кетип жатат? Бразилия кетти. Менде мындай вариант болуп атат да, балким так эмес, жанагы жана Пеле бар го. Бул 1000-чи гол болгон да, ошондо. 1000-чи голун тепкенде 1000 болот дегенде ошол чабуулчу тосуп калган. 69-жылы Пеле кечеги жакын келеди. 1969 жылы. Анда Пелеге жатпай калганда. Тагы эмне? Жана мен Юрий Гагарин канча 63 тоскан жок. 60. Жок, ага. Анда эмне болушу мүмкүн? Мен вариантым ошондой болуп атат. Мисалычы, бул ошонун 1000-чи голу да, мисалы футбол дүйнөсүндө ар биринин 100-чү гол, 200-чү гол чоң маани берилет да. Тагын туурабы? Башка варианттарчы? Бул тосуп алгандан кийин 1000-чи голун тепкенде ошо тосуп калган болушу мүмкүн. Күйөрмандары жанагы наразы. Жок,
Жо миңинчи голду топпой калып коомдо баягы Топту тосуп калган. Бул ошон Тосуп калсак, ол менен тосуп коюш мүмкүн. Кайра пенальти болуп Пенальти калат. болуп анан гол кийип ошондой калышы мүмкүнбү? Бирок 69 болот да. Жок, бул кандай окуя? Менде башка вариант жок. Менде ушундай вариант жок. Футболда 69-жылчы саясий. Кенедин Сагым мырза. 65 жылдарда. Урматтуу алып баруучу, ордодон жардам алабыз. Ордо жардам бергиле эми командага. Кетти 20 секунд. Ошо мен миңинчи гол деп атам да, балким бир белгилүү адамдын миңинчи голу да киргизбей койтам да. Ооба да. Гол болбой калган үчүн жаман көрүп атат да. Гол болбой калган үчүн жаман көрүп атат. Бар гол кирип атат. Ордо жардам токтотобуз. Семете мырза токтотобуз жардамды. Сагым мырза. Урматтуу алып баруучу Илгизбек Шамырзаев жооп берет. Илгизбек. Урматтуу алып баруучу, негизи футболго анча деле кызыкпайм, бирок кээде оюндарга даярданууда жана башка учурларда ушул кызыктуу маалыматтарды угуп калабыз да. Мен билем, мисалы футболдо Рональдо, Неймар, Месси жана башка бир канча футболчулардын балким 100-чү голу, 200, 300-чү голу, балким 1000-чи голу деле бул чоң жаңылык да дүйнөлүк аренадачы. Ал эми Бразилия дегенде мен балким жылы дал келбейби аны айта албайм. Балким Пеленин 1000-чи голу. Эл Пеленин 1000-чи голун күтүп аткан. Балким 999 болгондагын чабуулчулар келип туруп ошол Пеле топту тепкен, аны коргоочу тосуп калгандыгы үчүн күйөрмандар ага нааразычылыгын билдирген деген ой келип атат. Жооп кабыл алынат. Болсоң 5, болсоң 15 деди Илгизчи. Болсоң 5, болсоң 15 деди. 1969-жылы 19 ноябрда күйөрмандар Бразилиянын футболдук талаасында Пеленин 1000-чи голун күтүп аткан. Жооп туура. Эсеп 5-5. Таптаза чечүүчү раунд калды. 11-чи раунд Юлан айландыруунун кереги жок. Демек биз Асылбек Камчыбековдун суроосун ойнотобуз. Кызылкая шаарынын тургуну. Индонезияга барабыз. Акыркы жылдары Индонезия мамлекети темирден жасалган бир дарбазаларды темир жолдорго орното баштады. Темирден жасалган чоң дарбазаларды темир жолдорго орното баштады. Устун сыяктуу орното баштады. Урматтуу билермандар, эмне үчүн темир жолго мындай чоң устун дарбазаларды орнотуп жатат булар? Кеттими. Темир жол өттү, дарбаза эмне болчу? Мага мындай маселе келип атат. Тосушунбу? Менде мындай вариант келип атат да, балким Индонезия же Индия, Пакистан баягы чыгып алат го, үстүлөрүнө чыгып алат го, ошол кооптуу деген мааниде койбой жатабы? Жаныбар башкаларга эмне жокпу? Индонезияда 300 миллиондон ашык адам бар. Эмне үчүн поезд? Мына карагыла, поезд келип атат, үстүндө дарбаза. Жолдун четине устун катары деп атат да, устун катары. Жолдун четинде. Индонезияда акыркы убактарда. Космо катары устун деп. Дарбаза жок, дарбаза деди го. Эмне коюп коёт да. Арка сыяктуу түшүнөбүзбү же жал сыяктуу түшүнөбүзбү ошондо? Кандай байланыш? Темир жолго. Сактоо үчүн же суицид дагы эмне болушу мүмкүн? Жок, суицидди ал жерге таштайт да өзүн, жерге таштап атпайбы? Индонезияда Же жаныбарлар. Индонезия кайсы жанагыда, кайсы мамлекеттер менен? Пакистанга жакынбы? Пакистан Индияга жакынбы? Мисалы поезддин үстүнө көп адамдар чыгып алат го, ал Пакистанда турабы? Ошолорду чыкпасын, балким коопсуз, балким баласы кулап кетет үстүнөнчү. Жакындай болсун. Же бир афиша шайлоолордо бир баннер кой, анда эч ким деле көрө албайт анда. Сагым мырза. Көпчүбүз жакшы ниет кылып келдик, бирок аябай Алла таалам командабызга анан оор сыноолор берип атат, суроолорду, бирок көбүрөөк мындай Илгиз мырза да жакшы вариант болуп атат. Ошолго жакшы ниет кылып, тилек кылып, акыркы суроону эми беребиз. Командага оң тарапка чечсе сыймык, чечсин дейбиз. Болбосо анан жаза болот да. Жакшы ниет, жакшы тилек, ак батабызды берип турдук да. Илгиз мырза. Урматтуу алып баруучу, мисалы муну биз темир жолду элестетели, Юлан көрсөткүчүн темир жолду элестетели. Бул мисалы дарбаза ушундай түшүнүп атам да мен.
Эгерде ушундай эске ала турган болсок, Ордо тынчтанабыз. ушундай эске ала турган болсок, анда логика боюнча эки вариант келип жатат. Эми Индонезия дегенде биз Пакистандагы тиги поезддин үстүндө адамдар көп чыгып алат эмеспи? Биз ошолорду ойлоп жатабыз. Анан экинчи, эми ал жерге бир кандайдыр бир жарнамалык плакаттарды илиши мүмкүн. Бирок поездде жарнамалык плакаттар анчалык орун ээлебейт. Биз ошол жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу деген вариантты берип атабыз да, ошол поезддин үстүнө чыкпагыла деген вариантты. Анын үстүнөн түшкүлө, анын үстүнө чыкканга мүмкүн эмес деген бир балким мамлекеттин тыюу, балким адамдардын өзүнүн демилгеси ошол поезддин үстүндөгү адамдарга каршы иштеп чыгарылган. Бул сиздин акыркы жооңуз. Ооба. Жооп кабыл алынат. Индонезия өкмөтү мына ушундай тосмолорду орнотуу менен поезддердин үстүнө чыккан адамдарды коопсуздугу үчүн орноткон. Бакыт Атакулов, Кан шаарынын тургуну, силерге каршы суроо берет. Кесип боюнча дарыгер. Урматтуу билермандар, урматтуу билерман жубайлар. Атакулов сиздерге төмөнкү суроону жөнөткөн, экранга назар буруңуздар. Бул кайсы өлкөнүн желеги Илгиз? Австралиянын желеги. 1908 жылы кабыл алган желеги ушул. Желектин көк түсү мамлекетти бардык тараптан океан каптаганын түшүндүрөт. Четте жайгашкан Улуу Британиянын желеги бул өлкө мурда Британияга баш ийгенин билдирет. Түштүк айкашынын топ жылдыздар көрүп турасыздар. Булар түштүк жарым жерде эң жаркыраган топ жылдызын билдирет. Ошол аймакта, ошол жакта. Ал эми жети нурдуу шериктештик жылдызы эмнени билдирет? Бул ошол чоң формада турат. Сиздерге суроо. Кетти минута. Австралияга баралы бул. Жети менен чектешпейби? Жок, океан. Бул эң ошол жакта эмес. Дүйнөнүн жети кереметтин бирөөбү? Чолпон жылдызда өзү Балким Австралиядагы опера болушу мүмкүн. Жок, Жетиге байланыштуу. Жети менен байланыштуу. Желеги жети жолу өзгөртүлгөнбү? Байланыштыралы. Жети балалуубу жана. Желек жети жолу өзгөргөн эмеспи? Президент, жылдыз чамда жаркырап сыймыктануу жаңылап. Балким эме болгон эмеспи? 7-континент болуп эми азыр 6 бирок. Жок. Австралия өзүнчө дагы материк да бирок. Олимпиада оюндарына тиешеси жокпу, жагандай ма? 7-жолу. Ал жети деп атат да бирок. Мурункуларда деле жети нур бар экен. Мурункуларда деле жети. Бул эң жалгыз чыккан көлөмү. Бир үй бүлөдөгүлөр негиздеген ушун жети адам негиздеген. Жети мүчө негиздеген. Байрактын авторлору жетөөдүр. Кайсы атактуу болушу мүмкүн. Ошо негиздегендерге токтолду. Жети кереметтин бирөөсү. Насирдин мырза, урматтуу алып баруучу, биринчи раундда жакшы топтоло албай калдык окшойт пикирлерди. Элгиз мырза жооп бергенге аракет кылып берет. Австралия тууралуу көбүрөөк маалыматка ээ болгон адам буга жооп бериш керек негизи. Илгиз мырза. Урматтуу алып баруучу, саламатсызбы? Бул жерде биз жети нурду көрүп турабыз. Эми эң негизги чоң жылдыз деп атабыз. Анан биз команда менен ойлонуп ушундай жоопту атабыз. Балким ушул Австралияны негизле ошол жерди негиздеген ушул байракты негиздөөчүлөрдүн жалпы жети мүчөсү болгон деген мааниде. Желекти негиздөөчүлөрдүн курамы 7 адамдан турган. 7 адам. Мисалы бизде 5 адам негиздеген, аларда балким 7. Жооп кабыл алынат. Туура жоопту айтам. Австралиядагы негизги штаттарга бөлүнөт. Илгиз мырза. Демек, бул жерде 7 бурчтун 6-оосу, 7 бурчтун 6-оосу бул Австралиянын 6 штатын билдирет. Австралияда 6 штатты билдирет. Ал эми 7-чи бурчу бул башка келечектеги территорияларды билдирет. Мына ошон үчүн ушундай келбей туруп талкууланма баштайм. Илгиздин жанында турат Нурсултан экоосунун. Илгиз 7-чи туюм эмне деп атат? Урматтуу алып баруучу, 7-чи туюм ичинде жесе болбой турган бир катуу предмет деп атат. Курсагыңыз ток экен, а? Урматтуу билермандар.
1797 жылы Англияда дээрлик бардык нерселерге салык салына баштаган. Салыктын түрү аябай көбөйүп кетти. Керек болсо сандыкчанын ичиндеги буюмга чейин салык салынган. Логика ала турган болсок, ага салык салыш мүмкүн эмес. Бирок салык салынган. Ошондон кийин бул буюмдун саны азайып кеткен. Колдонуучуларчы. Анткени аны алып жүргөндөр жылына 5 шиллинг салык төлөш керек болгон. 5 шиллинг бул кымбат акча болгон. Бирок Британиядагы трактирщиктер булар билесиңер, баягы ичимдик саткан барлар болот. Мындай суусундук саткан, же болбосо мындай пиво саткан, ушундай барлар болот. Ошолорду трактир деп коет да. Ошол жерде иштегендер ушул нерсени өздөрүнүн мекемесине дароо орното коюшкан. Муну менен ошол нерсени көрүү үчүн кирген адамдар сөзсүз трактирге кирип, ошол эле учурда трактирщиктердин кардары дагы боло алган. Тырсаңдын ичинде эмне бар? Минута кетти. Урматтуу алып баруучу, мөөнөт номурда жооп даяр. Ким жооп берет? Сырдык сандыкчанын ичиндеги нерсе бизде бир Илгиз Шамырзаевда гана бар экен, ошол жооп берип берсин. Илгиз. Менде мындай маалымат бар, ошол учурларда адамдар кол саат тагып жүргөн дагы, анан ошол саат тагып жүргөндүгү үчүн аларга салык салынган. Ал эми ошол мекемелерде саатты илип койгондуктан адамдар көп учурда саатты кароо үчүн ошол мекемеге киришкен, бир эле учурда анан мекеменин ишмердүүлүгүнө дагы жакшы жемиштерди алып келген. Сандыкчада саат бар. Жооп кабыл алынат. Көрөлү. Курсан. Сандыкчанын ичинде эмне бар? Жок, туура. Эсеп бир жана бүтүндөй 1 минутта Адилхан Каримов, Сузак районунан сизерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, дүйнөдөгү белгилүү футболчу бир нече алтын топ сыйлыгынын ээси Криштиану Роналдонун мурдагы мамиле кылып жүргөн бийкечи Ирина Шейк жөнүндө суроо. Булар чындыгында мамиле кылып жүрүшкөн кыз жигит катары, жана буларды көргөндөр үйлөнүшөт экен деген да ойго барышкан. Бир күнү Ирина Роналдого минткен. Интернетке тараган бул маалымат. Эмне үчүн сен көптөгөн номинация тапшырган жерлерге, кечелерге менден көбүрөөк апаңды алып барасың дейт. Анда Роналдо айтат: "Мен сени үйгө калтырып коюшум мүмкүн, бирок апамды эч көндө айта албайбыз, бирок түйүлдүк бар" деп жөнөтө берген. Криштиану Каримов, Сузак районунан сизерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, дүйнөдөгү белгилүү футболчу бир нече алтын топ сыйлыгынын ээси Криштиану Роналдонун мурдагы мамиле кылып жүргөн бийкечи Ирина Шейк жөнүндө суроо. Булар чындыгында мамиле кылып жүрүшкөн кыз жигит катары, жана буларды көргөндөр үйлөнүшөт экен деген да ойго барышкан. Бир күнү Ирина Роналдого минткен. Интернетке тараган бул маалымат. Эмне үчүн сен көптөгөн номинация тапшырган жерлерге, кечелерге менден көбүрөөк апаңды алып барасың дейт. Анда Роналдо айтат: "Мен сени үйгө калтырып коюшум мүмкүн, бирок апамды эч качан таштабайм, сен туура түшүн" дейт. Ушундан кийин экөөнүн мамилеси токтогон. Эртеси Ирина Шейк өзүнүн Instagram баракчасына кандайдыр бир сөздөрдү өзүнүн катталуучуларына кайрылып жасайт. Кыска убакыттын ичинде Иринанын миллиондогон катталуучулары катталуудан мындайча айтканда баш тартат. Отписка. Эми сиздерге суроо. Эмне деп жазышы мүмкүн Ирина Instagramга кетти? Эми сен барбайсың деп коюп атат. Канткен күндө да мен энем. Жок, Роналдонун өзү апасы барбы? Бар. Апасы кедейчиликте чоңойгон буларчы. Кедей болгон. Иринанын жазганы Кыз жазып атат. Кыз жазып атат. Эмне үчүн адам баш ал мен ушу негатив жазганда негатив жазган. Сүйүүдөн энени бийик койду. Мен да эне бийик койду. Убакыт аяктады. Сүйүүдөн дагы Илгиз Шамырзаев жооп берет, урматтуу көрүүчү. Илгиз Шамырзаев, Ирина Шейк Instagramга эмне деп жазган? Миллиондогон катталуучулар андан чыгып кеткен ошо сөзүнөн кийинчи. Урматтуу алып баруучу, бул экөө баш кошо электе болуп жатат да. Баш кошо элегин эске алган абалда Ирина Шейк төмөндөгүдөй бир билдирүүнү жазышы мүмкүн. Балким Роналдо ушунчалык күчтүү оюнчу болгону менен ал өзүнүн сүйүүсүнөн энесин бийик койду деген мааниде. Цитата катары
айта аласызбы мындай цитатаны жазган болушу мүмкүн деп? Сүйүү курмандык талап кылбайт, талап кылат. Сүйүү курмандыкты талап кылат. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Караңыздар. Эмне үчүн миллион адам чыгып кетти мындан катталуучу болгон миллион адам чыгып кетти. Минтип атат булчу Ирина Шейк. Кимде ким мени Роналдунун аялы катары тааныган үчүн жазылып жүрсө, катталып жүрсө, анда баш тарта берсе болот менден деген. Демек, кимде ким аны ушундай ойдо жүргөн болсо, анда ошолор баш тартсын менден подпискадан чыгып кетсин деген. Миллиондогон адам чыгып кеткен. Ошондон кийинчи 3-чү суроонун тилекке каршы Илгиз мырза алдырып койдуңуз. Жана 5-чи раундда ким ойнойт? Баяман Топчубаев. Санкт-Петербург шаарындагы мекендешибиз ошол жактан силерге суроо жөнөткөн. Барчынай Илгиз менен канчанчы кимдин оюнда таанышкансыз, эсиңиздеби? Оюнга сиз башка команда менен келгенсиз, же Илгиз менен чогуу келчиңизби? Эшитип келген Илгиз агай болгон негизинен. Анан башка командада ойнойт. Акыркы сиз Сорон мырзанын командасында ойнодуңуз, акыркы оюнда. Урматтуу жубайлар, Төлөгөн Касымбековдун Адам болгум келет чыгармасынан үзүндү ким окуган? Аудиосун уккам. Байбатча бир күнү Акылмандын алдына келип мындай дейт. Байбатча бул байдын баласы дегенде. Атам эртеле алжып калды. Күндө 3 убак уруш чыгарат. Тилдеп, карып, неберелеринин жүрөгүн түшүрө турган болду. Кандай айла кылсам экен дейт. Акылман сурайт, атаң кандай киши эле дейт. Атам бий болчу, Акылман дейт. Мурда бий болчу дейт. Байбатчанын сөзүн уккан Акылман мындан ары бул баланын Байбатчанын атасын тегирмен куруп берип, ошол жерге ишке орноштурууну буйрат. Натыйжада Байбатча мурдагы жагымсыз көрүнүштөрдөн кутулат. Эми сиздерге суроо. Эмне үчүн ал жерге тегирмен куруп ал жерге иштетүүнү буйрду атасын? Кеттими. Урматтуу алып баруучу жооп даяр. Илгиз Шамырзаев жооп берет. Илгиз. Урматтуу алып баруучу, эми кыргыз тилчи катары бул суроого жооп бербесек уят. Себеби бул Төлөгөн Касымбеков өзүнүн көптөгөн чыгармалары менен белгилүү. Ал эми бул Адам болгум келет деген чыгармасында Төлөгөн Касымбековдун ушул чыгармасында баягы мурун хан болгон, кийин хан болбой калгандан кийин бул үй бүлөсү менен башка адамдар менен чыр-чатыкка көп барган. Ал эми тегирмен куруп берген учурда ал кайрадан элге буйрук бере баштаганда, мисалы сен эртең кел, бүгүн тегирмен бош эмес, же бир аз күтүп тур деген буйруктарды бере баштаган, анан кайра калыбына келген. Жооп туура. Мурдагы мүнөзү калбапты. Кимдин суроосу? Зарина Эркин кызы Кара-Суу районунун тургуну силерге каршы суроо берет. Адам жашоо сыноолорунан өтүү үчүн көптөгөн кыйынчылыктарды башынан өткөрүүсү керек дейт. Бизде адатта бул күндөргө жеткенге чейин бул баштар канча жолу урулбады деген бир эл арасында сөз бар. Филиппиндиктерде ушул эле сөздүн башкачараак айтылышы бар. Ал мындайча экен. Бул адам анын соккусун жей берип бышып кетти. Суроо. Филиппиндиктер эмнеге минтип айтат? Урматтуу алып баруучу жооп даяр. Ой, азаматтар ким жооп берет? Илгиз жооп берип көрөсүн. Илгиз. Бирдей вариант чыкты бирок. Урматтуу алып баруучу, негизи Насирдин мырза көзүнөн бирдей эле чыкты, бирок Насирдин мырза мага мүмкүнчүлүк берип атат. Мен ойлоп жатам, бул кокостун соккусун башына түшө берип, анын соккусун канча жолу көрдүк деген мааниде. Жооп кабыл алынат. Барчынай, Илгиздин оюн колдойсузбу? Туура эле айтты деп ойлойсузбу? Туура айтты деп ойлойм, анткени даярдыкта бар болчу. Андыктан колдойм. Колдой көрүңүзчү. Эсеп 4-3 силерге азыр окумакчымын. Урматтуу билермандар, сиздер көрүп турган бул буюм 1550-1600 жылдары колдонулган. Бул буюм кандай максатта колдонулган ошол доордо? Жана кимдер? Кетти минута.
бычакты куюу максатында бычак окшоп турат Бычак, биринчи вариант бычак бирок анын сүрөттөрүндө айнек сыяктуу эме эмеспи кадимки эле баягы жарык үчүн эмеспи шам сыяктуу элечи шам сыяктуу элеби тагын эми азыр ушундай бирок 1550-жылы адам башы зер буюм бул канжар болушу мүмкүн дагы болушу мүмкүн жок илгиз канжар менимче 550-60-жылы 16 кылымдарда ичинде кандайдыр бир айнектеринче балким саат кызматын аткарабы баягы жок саат сөйкө эмеспи жок ошол зергер буюмдар аял затында байлар колдонгон эми шөкөттөлүп тургандан кийин байлар колдонгон аялдар суроодо ким колдонгон деп айтып турат зергер кандай максатта колдонгон максатта зергер буюмдар десек мисалы неме эркектер мындайларды көтөрүп аялдар аял кандай максатта дегенде материал катары зергер же жок бир жогорку мартабалуу адамдар муну канжар сыяктуу мисалы азыраак иштетип турган нерселерге иштеткен мисалы же бир каттарды ачуу бир Сабек мырза жооп берет. урматтуу алып баруучу алгачкы суроого жоопту Илгизбек Шамырзаев берет. Илгизбек мырза урматтуу алып 16 баруучу кылымдарга барып атат. Кимдер жана кандай максатта бул буюмду колдонушкан? кимдер деген сурооңузга муну жогорку мартабалуу адамдар деп жооп беребиз. Биздин жооп сөйкө катарында кымбат баалуу айыл затынын сөйкөсү катарында жогорку мартабалуу адамдар пайдаланышкан. Демек сиздер муну сөйкө деп эсептейсиздер. Ооба. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Учтуу экендигин байкадыңыздар, Бүгүнкү күндө биз дээрлик бардыгыбыз бул буюмду колдонобуз. Бирок биз мунун өтө жөнөкөй түрүн колдонобуз. Коомдук тамактануучу жерлерде. Демек бул тиш чукугуч, урматтуу билермандар. Тиш чукугуч. Ошол кездеги бийлер колдонгон тиш чукугуч. Көрдүңүздөрбү кандай тиш чукугучтарды колдонушкан? Эсеп 1-0. Анар Токтосун Ош шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Демек, көңүл буруңуздар сыр сандык студияга. Сырдуу сандык. Насирдин Ахунов жана Дурусбек Касымовдун ортосунда турат. Дурусбек Касымов тыкылдатып текшерип көрүп атат. Мониторго көңүл буруңуздар. Сиздерге суроо. Монитордогу чиймелер эмне үчүн ушундай тургандыгы менен сыр сандыктын ичиндеги нерсе бири-бири менен байланыштуу. Эмне бар сандыкта? Кетти минута. Ваза эмне? Ваза окшоп турат. Жок. Ваза эме? Ваза чиймелер менен бул чиймелер эмнени билдирет өзү? Мындай. Кылдар эмес, бир комузга же тиешелүү. Бул скрипканын эмеси эмес. Ошондой болушу. Ошолда кыл. Бирок комузга батпайт да мунун ичи. Жок эми Просто эме. Сүрөтү деле болушу мүмкүн да. Сүрөтүбү? Же күкүрт болушу мүмкүн эмеспи? Баягы жандырганда мындай сыяктуу, чакканда балким Ири болуп кеткенби? Жок, анда биринчи, экинчи, үчүнчү көрүнүш болуш керек. Чиймелер да, ошол. Тескерисинче турбайбы? Ошол биринчи мындай болот, кийин мындай болот. Гүлбү же? Гүл болушу мүмкүн. Тегенин бирде 3тө түбүн алып өтсөк, тарелкасы болсо, тагын анан гүлдүн идиши да. Гүл окшогон менен нерсе сыйылганда бир кетет. Тагын Биринчи, экинчи, үчүнчү көрүнүштү эске алайлы да. Бритва туру. Балким бритвадыр. Бул жактан мындай кылганда, Биринчи бияктан кыймылыдыр балким. кыймылыбы? Жогоруга да, бирок Кандай? жогоруга кеткенде Бул дирижердун мындай. Сагынбек мырза, Жумуртка болушу мүмкүн. жооп берет. Урматтуу алып баруучу Илгизбек Шамырзаев жооп берет. Илгизбек Шамырзаев. Сыр сандыктын эмне бар? Экөө бири-бири менен байланыштуу да? Урматтуу алып баруучу, бул сызыкчалар биз ойлоп атабыз, кадимки эле жумуртканы жерге коюп тегереткенде ал ушул чиймелер аркылуу мындай өз аракетин улайт деген чечимге келип атабыз. Сандыкчада жумуртка бар. Жумуртканы томолоткондо ушундай абалдарда кандай дедиңиз? Жумуртканы жерге коюп тегерете турган болсок, алдыны карай. Ал түз кетпейт да. Бир канча кыймылдарды аткаруу аркылуу алдыга жүрүп олтурат. Демек ошолордун бир көп учураган чиймеси го дейм.
Үчүнчүсү түз болуп турат да. Кээде баягы бышкан жумуртка түз кетет да. Кандай кылганда? Чын. Өзү сагын Илгизге берип тура эле кылды негизи. Илгиз билиш керек эле. Балким Илгиздин жообу туурадыр. Анткени Илгиз педагог. Бул ден соолукка байланыштуу маселе, урматтуу билермандар. Биз ушунун мисалындагы тыгыз байланышкан нерсени азыр сиздерге көрсөтөбүз. Сыр сандыктын ичинде эмне болушу мүмкүн? Бул кадимки сумка. Урматтуу билермандар, сумканын bir түрү. Эми сиздерге мен эмне үчүн мындай сызык коюлганын дагы көрсөтүп берейин. Омуртканын кыйшайып кетүүсүн көрсөтүп атат рентгенден атайын адистер. Сумканы эгер аркага түз алса кандай болот? Сумканы бир жака ар дайым көтөрүп жүрсө омуртка кандай зыян тартат? Жана сумканы оң колтукта ар дайым алып жүрсө омуртка кандай зыян тартат? Бул сумка болчу, урматтуу билермандар. Өтө топтолуп калган болуш керек. Ошону бүгүн көрөбүз. Улук мырза Эрмекбаев Өзгөн районунан Куршап айылынан сизерге каршы суроо берет. Суроосунун байкеси 1000 сом. Урматтуу билермандар, Япон өлкөсүнүн акча бирдиги эмне, Сагы мырза? Япон иени. Япониянын бир иенасын көрүп турасыздар. Акча купюрасын дүйнөдөгү акчалардын ичинен Япониянын бул бир иенасы жасалма же болбосо фальшивый кылып жасоого аябай татаал акча болуп эсептелет. Сиздерге суроо. Эмне үчүн бул акча бирдигин жасоо таптакыр мүмкүн эмес? Сүрөткө караңыздар. Кетти минута. Биринчиден бул сакал ошо жасалмалаштырылган баягылап жазылышычы. Мисалы япондордун кезинде сакал болбойт да, ал жерден мисалы сакал бар да. Ошол эле вариант башка бир жазууларда бар, сандарда эмеспи? Сакал эми жөн сүрөт. Жок, ошо сакал негизинен урматтардан акчаны жасалмалоого баягы келет. Ошого. База цифралар, жазууларды эгер жасап коюш мүмкүн да, жасап коюш мүмкүн да, туура. Ошо сакал эле. Сакал эле го дейм. Анын да кандай элемент бар? Сакал башка. Мөөр сыяктуу эки тегерекчелер турат. Ошолордо кыйын окшойт ар бир санаа. Бирок сакал жакшы. Бирөө сары, бирөө кара. Сакал жакшы вариант. Дагын кайсы? Сакал башка. Менде сакал адам башка. Кыйын ошону окшоштуруш. Ушундай кылып сакал кылып. Дагы кандай болуш мүмкүн? Цифралар десе кылып коюш мүмкүн. Ошол эки тушка керек болуп мөөрдүн ичиндеги жазуулар бир канчачы. Ошол жазуулар окшойт мөөрдүн ичинде. Япон. Сакалдагы башка башка вариант кылайлы. Жой, Япониянын башка акчаларынын көрүнүшү кандай мындан башка? Убакыт аякталды, талкун токтойбуз. Ортодон алсак болот экен. Ортодон алууга жок, азырынча болбойт. Урматтуу алып баруучу, алгач жоопту Илгиз Шамырзаев берет. Илгиз мырза. Урматтуу алып баруучу, мен уккан маалыматтар боюнча бул япониялыктар өзү көсө деп коебуз, сакал өсө бербейт да. Бирок бул жерде ошол сакалы бар японду көрүп турабыз. Айтор мен билген маалыматтарга караганда сакалды акча бетине түшүрүү бул сакалдуу адамдардын акчаны жасалмалоого өтө тоскоол болот да. Ошондуктан көптөгөн акчаларда булар адамдар сакал менен түшүрүлөт. Сиз кайсы себептен улам деп атасыз? Басым сакал. Ошол адамдын сакалынан улам муну көчүрмөлөө татаалга турат. Эсеп 1-0 жооп туура. 1000 сом акча команданын эсебин азырынча өтөт жана билермандардын эсебине 1 упай ачылат азыр. Расулбеков Бишкек шаарынан сиздерге каршы суроо берди. Суроосунун байкеси 2100 сом. Урматтуу билермандар, телекөрүүчү сиздерге фото суроо жөнөткөн. Суроого көңүл буруңуздар. Урматтуу билермандар, Винници Кесада аттуу бразилиялык сүрөтчүнүн башкалардан эки өзгөчөлүгү бар. Анткени ал өзүнүн картиналарында 3 эле түстү колдонот. 3 эле түстү колдонот. Демек, ал кызыл, жашыл жана сары. Балким көктө өзү жашыл, ушу 3 эле түстү колдонот. Бу биринчи өзгөчөлүгү. Сиздер дагы экинчи өзгөчөлүгүн табыңыздар. Эмнени колдонот бул картиналарга? Кетти минута. Экинчи өзгөчөлүгү булчу баягы буюмдарды коюп коет экен да, мисалы маймылдын көзүндө жостик турат турабы? Баягы
игра ойночу элек да. Экинчи сүрөттөрдү көрсөк, балки Экинчисинде мисалы о зонтик дагы табигый болушу мүмкүн да. Мисалы предметти коюп туруп ошого сүрөт тартып коет да. Бул ушундай искусство бар. Ушундай искусство бар ооба. Макаронду коюп деле ошо окшоштуруп сүрөт тартып коет, таракты коет. Бул жана башка. бери аялдын Аялга эмнени коет? Гүлдү коюп Ошондо предметтер көз айнектин ордуна ойун ойнотуу жойстикти койгон, а? Могул жерде зонтик, көз айнектин ордуна предмет да бул. негизи предмет колдонот экен. Предмет колдонот. Ушундай искусство бар негизи. Баягы кайчы коюп деле мындай сүрөт тарта берет. предметти Ошондой да. башка вариант жок. Дагы кандай вариант болушу мүмкүн? Бар сүрөткө тартылбаган эмес, бар буюмду. Конкрет предметти өзүнчө көрсөткөн да. Биринчи өзгөчө кызыл, жашыл, сары экен да. Предметте. Балким бул далтониктер үчүн да тартышы мүмкүнбү жагында. Негизинде Дагы башка вариантка токтолсок. Сагынбек мырза, Илгиз Шамырзаев жооп башкаларда берет. жок эки өзгөчөлүгү. Илгиз Шамырзаев жоопту берет. Урматтуу алып баруучу, бул сүрөтчүнүн сиз айткандай эки өзгөчөлүгү бар экен. Биринчиси 3 түстө гана сүрөт тартат экен. Ал эми экинчи өзгөчөлүгү ушундай бир искусствонун түрү бар, аталышын бир аз унутуп атабыз. Бир кандайдыр бир конкреттүү буюмду коет, мисалы ручканы коет, таракты коет, жана башка нерсени коет да, ошого окшоштуруп туруп анан өзүнүн искусствосу, чыгармачылыгы менен сүрөт жаратат да. Бул жерде мисалы маймылдын сүрөтүндө биз джойстикти көрүп атабыз көзүндө. Анан бул жерде кол чатыр, анан дагы гүлдү коюп туруп аялдын чачын бир окшоштуруу аркылуу тартып атат да. Экинчи өзгөчөлүгү бул конкреттүү предметти коет жана ошого окшоштуруу аркылуу сүрөт тартат. Демек сиз ушуну Өзгөчөлүгү. Венеция Кесададан башка эч ким колдонбойт деп айтасыз. Башкалар деле колдонот, урматтуу алып баруучу, бирок мунун эки өзгөчөлүгүнүн бирине ошол 3 түс гана шерк болуп калып атат да. Башка дагы бир канча түрлөрү бар, анан Түшүнүктүү. бул ошол джойстик ошондой эле болуп атат. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Жооп кабыл алынат. Дүйнө жүзүндө сүрөтчүлөрдүн арасында өздөрүнүн картинасын, эмгегин көргөзмөгө койгон бир топ сүрөтчүлөр бар. Кээ бир сүрөтчүлөрдүн картинасын эч ким түшүнбөйт. Мозаикалап эле тартып коет. Мында го маймыл, жостик бар экен, чылым бар экен. Кээ бир сүрөтчүлөрдүн картиналарында ушундай бир абстрактуу нерселер бар. Эмнени турганын түшүнбөйсүз. Бирок Венеция Кесаданын өзгөчөлүгү алардан дагы ашып түшөт. Анткени аны бир гана Венеция Кесада гана жасай алат. Мен туура жоопту айтам. Байкап көрүңүздөр. Байкап көрүңүздөр. Картинага назар салыңыздар. 3 түс: кызыл, сары жана көк түс. Маселе кызыл түстө, урматтуу Сагын мырза. Маселе кызыл түстө. Түстүн өзгөчөлүгүн караңыздар. Сүрөттөгү кызыл түскө жакшылап көңүл бурсаңыздар, красканын түсү эмес бул. Балким бир жер жемиштин согунан дагы жасалышы дешиңиз мүмкүн. Ал дагы эмес. Жемиштиги ачык кызыл түстө болот. Венециянын өзгөчөлүгү ал өзүнүн сүрөтүн өзүнүн канынан боёгон, урматтуу билермандар. Кан 450 грамм өзүнө 2 айда бир жолу кан алып, анан картинага ушул канды кызыл түс катары кошкон, урматтуу билермандар. Оюн ичинде биз бир-эки суроо беребиз. Демек мен Айнура Алиеванын суроосун окуймун. Урматтуу билермандар. Белгилүү сахаба Азирети Аннас радиаллаху анху айтат экен. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биздин үйгө келип сүйлөшүп отуруп, бир аз эс алганы жатып, көзү илинип уктап кетти дейт. Биз үй бүлөбүз менен аябай пайгамбарыбызды сүйчүбүз. Айрыкча менин ата-энем пайгамбарыбызга тимеле жаным бергидей болуп аябай жакшы көрчү дейт. Бир кезде пайгамбарыбыз суу болуп тердей баштады. Жана менин апам бир айнек идишке пайгамбарыбыздан тамган терилерди, тамчыларын жыйнай баштады. Аңгыча пайгамбар алейхиссалам ойгонуп кетип, "Эй Умму Сулайман, эмне кылып жатасыз?" деп сурады. Анда менин апам, "Мен сиздин териңиздин тамчысын жыйнап жатам, жана
Улаңыздар эмне деди? Там ататтан жин ататтан эмне кылыш мүмкүн да? Касиеттүү болгон үчүн. Балким терisi Жерге калып кетпесин дегендей мааниде. Ушул териңиз дагы убал болбосун дегендей. Жок, убалдан башка вариант таппайбы. кандай вариант? Жерге төгүлбөсүн деген мааниде кандай Ал балким ооруп тер деп атабы? Же ооруп атып тер деп атабы? жинап айтып атат. Жинап атам жана Териңизди жыйнап атам жана тебеленип калбасын деп айтабы кийин. ошондой мааниге жакында атат да. Жок, эми сыйлаган деп атпайбы өтө. Өтө сыйлаган деп атат. Ошо сиздин териңиз ошол жерге тамып калып, кийин башкалар тебелип албасын, же отуруп албасын деген. Ошонун үстүнө жатпайбы. Мааниде, ооба. Тебелип отурбайды деген мааниде эмес. Пайгамбар үстүндө бардык адеп Жыйнап жатам, жана ошо неме эмес, жипар жип чыгып турган, балким теринен да жипар жип чыгып турган экен, биз аны андан көрө пайдаланалы жакшы болот. Ошол тер төшөккө тамып калат дагы, анан ал жерге башка бир отуруп алып же тепселеп алышы мүмкүн да. Жана чогултуп атам, жана аны бирөө тепселеп алуусунан сактап атам. Сагын мырза, ким жооп берет? Ордун алайлы ыжы. Сахаба аннасынын апасы эмне үчүн андай кылды? Сагын мырза. Ордун алайлы. Кандай дейсиңер? Сагынбек. Урматтуу алып баруучу 30 секунд бонустан убакыт алабыз. Кетти 30 секундда. Бир идишке чогултуп атат да, идишке чогултуп атат, тер деп атат. Анан Ошону эмне кылат? Аны Терлегенде эмне болот? Терлегенде шамалдап калышы мүмкүн, туурабы? Териңизди чогултуп атам. Жок, ошо терин чогултуп атканда, ага аткан жерден адам ойгонуп атат. Териңизди чогултуп атам. Жана өтө кеч болуп кеттиби же? Ойготуп атам деген. Же намаз койготуп атабы? Жок, ал вообще тиешеси ойготуп атам деп айтабы. Жок, терди кантип жыйнаганда, ага аткан терди жыйнап атканда жаныңа келип ойгоносуң да. Бара тосуп атат же материалды тийгизип анан кайра эптеп жыйнап атат да. Жыйнап атам жана 30 секунд аяктады. Деши да мүмкүн. Сагынбек, ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, алгачкы суроого жоопту Илгизбек Шамырзаев берет. Илгизбек. Урматтуу алып баруучу, бул жерде ошол айткан болушу мүмкүн. Мен сиздин денеңизден тамып жаткан терилерди жыйнап жатам. Жана ошол жерге эгерде сиздин териңиз тамып төшөккө ошол жерде калып кете турган болсо, аны кийин бир адамдар тепселеп албасын же ошол жерге отуруп албасын деген максатта мен аны каалабай жатам деген жоопту берген болушу мүмкүн да. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Билесиздер, пайгамбарыбыздын жанынан бараткан адам, жанынан өтүп кетип жаткан адам, эгерде бир адам жанынан пайгамбарыбыз өтүп кетсе, пайгамбарыбыздан ушундай бир жипар жит чыгып турган да. Ал жит пайгамбарыбыз узап кетмейинче турган. Анасынын үй бүлөсү, айрыкча апасы ушул терини, пайгамбарыбыздан агып чыккан теринин сууларын биз жипар жит катары кийимдерибизге шоп жүрөбүз деген. Көрдүңүздөрбү? Жипар жит катары колдонобуз деген. Бул пайгамбар болуп атат. Менимче Нурдинов Уманбекте туура вариант бар эле. Эсеп 1-0. Эсеп 1-0. Телекөрүүчүлөр тарапка эсеп ачылды. Нурдинов Уманбек Кара Суу районунун Теки айылынын тургуну. Сиздерге каршы суроо жөнөткөн суроосунун байгеси 2200 сом. Мен суроосун окуйм. Урматтуу билермандар. Чыгыш философторунун бири Бузрук Мехр мынтип айтат дейт. Кеңешчилер мага аябай көп кеңеш беришет. Бирок менин эң жакшы кеңешчим бар. Ал бул жагы көпчекит болуп атат. Демек сиздер байкаган болсоңуздар, ал денесиндеги кайсы бир көрүнүштү мисалга айтып жатат. Менин эң жакшы кеңешчим ушул деп атат. Кайталап коюңуз. Денесиндеги дедиңизби? Суроону кайталап койсоңуз. Кеңешчилерим дейт, мага аябай көп кеңеш беришет деп атат. Анын кеңешчилери бар экен да. Аябай көп кеңеш беришет дейт. Бирок мен эң жакшы кеңешчим бар. Ал деп өзүнүн бир денесинде бир эмени көрсөтүп атат да. Жүрөкпү? Кайсыл жерин көрсөтүп атат? Кайсы жер көрсөтүп атат? Минута кетти. Ушу чачын агы. Чачын агыбы? Мен эң жакшы кеңешчим чачым, себеби ушунча окуп чачым агарып кетти деген. Жок.
болушу Жок, мүмкүн. жок. Жүрөк болбосо акыл. деп коюшат го көрөк. Же акыл. Жок, мындай Дене мүчөсү. Эгерде дейт, мисал айтайын мен мисалы пайгамбарыбыздын деле хадисинде эгерде кайсы бир нерсеге денеңер тынчсызданса ал демек арам дейт да. Жүрөк. Ал тура эмес нерсе. Ошон үчүн чыгыш дегенге менимче жүрөк го. Башка нерсе жок. Акыл Европада, Америкада бул Кеңеш берүүчүлөр, кеңеш деген берет, кеңеште акыл берет. Акылга чачты, акыл көбөйгөн сайын чача Тил ме эмеспи? Ал айтып атат, мен бирок эч ким мага ак чачтарым чалып кеңеш бере албайт. Жок, бирок чач акыры жүрөк аркылуу неме болобу? Сондай эле. Мисалы көп маалымат окусам, анын ичинен эч Жүрөккө токтолойлубу? Мисалы жүрөк. Мен акылым бирок не, денесинин бир мүчөсү бирок мага шеңгеле жетет. Берейлүүбү? Чачымдын агы дейм. Жок, мисал кандай болот чачым агы деген? Менин кеңешчилерим көп, бирок эң жакыны ушул чачым. Ушуга токтолобуз. Болду, ошо токтолойлубу? Сагынбек. Урматтуу алып баруучу Илгиз Шамырзаев жооп берет. Илгиз Шамырзаев. Илгиз. Урматтуу алып баруучу, бизде ар түрдүү ойлор чыгып атат. Негизинен эки эле ойго токтолуп атабыз да, жүрөк анан чач. Анан мен окуган маалыматтарга караганда, балким алмаштырып атам, бирок ушул жакын келип атат да. Менин кеңешчилерим көп, бирок эң жакын кеңешчим менин ушул чачтарым деп айтканда. Чач, агарган чачтарым ошол кеңешти адамга ким берет? Өзү менен өзү сүйлөшкөндө кеңешти акыл берет. Акылдын белгиси катары адам канчалык көп китеп окуганда ушул чачтын актыгынан билинет да. Мен эң жакын кеңешчим ушул чачтар маанындагын, ушул чач мактары деген маанинде айтып атабыз да. Демек чач агарган сайын менин акылымда курчуй берет деп атат. Курчуй берет. Жооп тура. Чачтар. Ала Бука районунан Дастанбек Керимкул уулу суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси 1000 сом. Илгиз мырза, сиз зоопаркта болгонсузбу? Чынын айтсам, болбоптурмун, бирок үй шартында айылда көп эле жаныбарларды көргөм. Ал эми мен суроону окуйм. Мониторго көңүл бурабыз. Буэнос-Айрес зоопаркы өзүнө көрүүчүлөрдү чакыруу үчүн ушул плакаттагы көзү көгөрүп турган жаныбарлардын сүрөтү менен көрүүчүлөргө зоопаркка кандайдыр бир жаңы жаныбар келгенин кабарлашкан. Мен сүрөттөрдү көрсөтөм. Мына жерде арстандын сүрөтү турат. Андан кийин аюу, андан кийин маймыл. Байкаган болсоңуздар, баарынын көзү көгөргөн. Суроо. Мындай сүрөттөр менен зоопаркка кандай жаныбарлардын келгенин кабарлашы мүмкүн. Убакыт кетти. Кандай жаныбарлар? Жаңы жаныбарлар келди. Көзү көгөрүп аркылуу кайсы жаныбар? Коркунучтуу жаныбарлар эмеспи? Кескелдик сыяктуулар эмеспи? Жок, кескелдик сыяктуу. Бунун көзү көк кескелдиктин не тиешеси бар? Жок, жаңы жаныбарларын келди деген. Жаңы жаныбарлар деп атат. Келди деп атат. Мисалы ар бир жаныбарларды баягы. Алар өтө деле коркунучтуу эместир деген билдирет. Коркунучтуу болушу мүмкүн. Ушташкан жаныбарлар мүмкүн эмес. Көзү көгөргөн кандай бир коркунучтуу жаныбарлар келди деп жаныбарлар анткени булардын көзүн көгөртүп койду да. Коркунучтуу. Ошо көргө коркунучтуу болсо эч ким келбей койбу, э? Көргө коркунучтуу эмес, анткени кескелдиктер эмеспи? Неге ай кескелдиктердин не тиешеси бар буларга? Эми баягы көздөрүн кабактар деп коебузбу ошолор? Ушулар түштүк Америкада. Кайсы жаныбар? Булар зоопаркка чакыртат да, туурабы? Ооба, зоопаркка бир жаңы жаныбар келген да. Жаңы жаныбар келген. Ошону элге билдириш керек. Демек биз көз караларды кылган. Зоопаркка кайсы жаныбар келгенин билебиз да. Бул жерде агайууну көрсөттү, арстанды көрсөтүп атат, маймылды. Демек ушул үч жаныбарга бир мультфильмде эмне баягы көзүн көгөртө коет дегендей бир тамашалуу түрдө. Мүмкүн абыл айткандай ошол мезгилдеги жаныбарлар урушуп көзү көгөрүп калып, анан зоопарктан көбүнчө жаш балдар келгендиктен ошолордун сүйүктүү каармандары келип калгандыр. Балким аба мерим төгөт деген майында ушундай чакшым. Убакыт бүтү. Жаш балдарга жакшы көрүнөт. Илгиз мырза, ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, биз бул жарнамалык плакаттарга көңүл бурсак, демек мындан биз билишибиз мүмкүн.
кескелдириктер дейли. Эмне үчүн? Эми алардын табиятын алып карасак, негизинен баягы көздөрүнүн кабактары деп коебуз. Ошолор көбүнчө жашыл, мисалы анын катарында хамелеондор, ошол кескелдирик түркүмүндөгү жаныбарлардын көзүнүн айланасын эсепке алып жатабыз да. Мен жообун кабыл алдым. Сизге бир суроо бергим келип турат. Негизи көз эмнеден көгөрүшү мүмкүн? Көз эми муштундан көгөрүшү мүмкүн. Эми катуу, кандайдыр бир катуу предмет көзгө тийип калса көгөрүшү мүмкүн. Жакшы. Мен жоопту окуйм. Бул плакаттын жардамы менен алар зоопаркка жаңы жаныбар, башкача айтканда кенгурунун келгенин кабарлашкан. Анткени кенгуру боксер жаныбар деген ат менен белгилүү. Мониторго көңүл бурсаңыздар.